5 адамга 5 комментарийге биз 5 билетти карабы даярбыз. Өмүрү Facebook'та ачкан эмесмин да. Негизи. Facebook бар телефондо, анан колдонбойм да. Негедир. Instagramга караганда Facebook'ты колдонбойм да. Анан негедир ошондо Facebook'ты ачкым келди да. Билбейм. Ачсам эле биринчи бетинде эле лентада эле турат го агай. Тартып коет го, сүрөткө мындай коюп коет го. Агай дедим. Апам ыр жастын оңдой турган жерлери болсо оңдоп бербейбизби, алдына коюп койдум. Мындай жерде кичинекей чай иче турган жери бар, ошол жерге коюп алып, агай таң аткыча ушинтип отурду. Мен жатып алдым экинчи этажга чыгып. Эртең менен турсам, мен кагаз койгон кагазым кандай болсо ошондой, уручкам деле ошондой типтүү тийбептир да агайчы. Анан ичимен мындай эме болуп кеттим. Көңүл деле бурбаган турбайбы. Саламатсыздарбы, ардактуу биздин Жылдыз Тайм YouTube каналынын каттаочулары, сиздер менен кайрадан көрүшүп, амандашып кубанычтабыз. Бүгүн маегибизде өзгөчө сиздерге коомчулукка кызмат кылып жүргөн, маанайыңыздарга салым кошуп жүргөн өзгөчө куудул инсан Ильяс Иманариев мырза. Кош келдиңиз. Кош келдик. Рахмат. Кандайсыз? Жакшы. Ден соолугуңуз жакшы. Жакшы. Негизи элдер сизди көргөндө эле маанай көтөрүлөбү? Жашоодо андай эмес. Жашоодо мен сахнада ойногон образым бөлөк, анан жашоодо жүргөн образым бөлөк болгон үчүн жашоодо көп жерлерде таанылы бербейм. Анан кийин байкап калгандан анан элестетип алып, "Жок, жана эле айтып койбойбу элең" деп. Жакшы. Азыркы учурда эмне менен алектенип жүрөсүз? Азыркы учурда ошо Бишкекке концерт берейин деп болгон күч аракетимди, болгон акылымды жыйнап алып туруп ошол Бишкекте 8-сентябрдагы концертке даярданып жүрөбүз буюрса. Демек 2 күндөн концерт бүгүн алдысы. Жакшы. Быйыл ушул Рахман агай кас болгондон кийин бул сиздин алгачкы концертиңиз, агай жок. Агай жок алгачкы концерт. Кандай сезим болуп атат? Билинет баары бир. Агайдын жок экенин мурда концерттерде эгер мен ошибка кетирип калсам, программадан ошибка кетирип калсам, агай барга турлайт да деген ишеним болчу эле. Азыр эми ал ишеним жок, бардык ишеним өзүбүздө. Эми биз жалгыз сахнага чыкпайбыз. Бешөөбүз чогубуз. Кайсы жерде болбойм, чогулабыз. Каныбектин концертинде деле бешөөбүз. Болсундун концертинде деле, менин концертимде деле. Ансыңар ошол бешөөбүз жоокерчилик өзүбүздүн моюнда. Өзүңүздүн моюңузда, өзүбүз кыймылдап атабыз дебейсизби? Жакшы. Эми бул жашоонун закону ушундай экен. Жашоонун шарты ушундай, мыйзамы. Буга чейин ушул сатира ойнодо Рахман агайдын өзгөчө сизге болгон тарбиясы болду, билими болду. Биз мурунку эфирде Болсунбек байке менен маектешкенбиз, анан бир жалт этип эле бир чырак өчкөндөй болду деди да биздечи. Анан агайды канчалык эскересиздер? Эми агайды басканда турганда ким менен сүйлөшсөк деле биринчи ошол агай жөнүндө сөз ачат. Азыр деле ушундай болуп кетпедиби? Болбосо агай жөнүндө эч ким суроо берген жок, башка болгон жок, өзү айтылып кетип атат. Биз жаңыдан эсибизди таанып атканда ошо жана Пероводный озеро стоп коет. Жана эсибизди таанып эмне иш кылсам экен деп аткан маалда агайды тааныганбыз. Агайды ата-эне, ата катары кабыл алганбыз да. Жашоодо экинчи атабыз болуп калган бул киши. Эстеп турабыз. Ар бир эмеде агайдын убагында агай митчеле, агай антчеле, ментчеле деп. Рахман агайыбыз раматтылык каса болгондо сиз каякта болдуңуз? Негизи мен өзү чыгармачылыктан сырткары Бишкектен Айылдан Бишкекке такси кылып турам. Жаңы эле Айылга жетип барып, таңкы саат 4-5 болгончу клиенттеримди үйлөрүнө жеткирип таратып коюп, эми эс алып жаткан. Анан Бишкектен бир жакындарыбыздан бирөө чалып, срочно такси таап бериңиз, мен атам больницада болчу, болбой калды деп чалып калды. Мен Бишкектен такси сүйлөшүп бердим, балдардын чалып, ушундай бир тууганыбыз ооруп болбой калыптыр, алып чыгып атыптыр больницадан. Алып келип бергиле Айылга деп. Балдар дайындап коюп, жатып, уйкум келбей койду такыр. Өмүрү Facebook'та ачкан эмесмин да. Негизи? Facebook бар телефондо, анан колдонбойм да. Негедир.
Инстаграмга караганда Фейсбукту колдонбойм да. Анан эмнедир ошондо Фейсбукту ачкым келди да. Билбейм. Ачсам эле биринчи бетинде эле лентада эле турат го агай. Тартып коет го, сүрөткө мындай коюп коет го. Ишенбей калдым да, бул эмне пранк же мындай бирөө азил тамаша кылып атабы деп. Эртең менен саат 6-да элестейм. Айта албайм, эч кимден сурай албайм. Каныбектин өзүнөн чалыштан неудобно. Келинчегине чалдым. Аяшыбызга чалдым. Айса да мен азыр Фейсбуктан туура эмес маалыматты көрүп калдым да, десем, ошол туура эмес маалымат туура деп да. Үстүнөн кимдир бирөө мустак суу куюп жүргөндөй эле болду. Уйкум келбей койду. Турдум, кайра эле жолума ошко карап уландым. Ошентип угуп калдым. Ошко жеттиңиз. Ошко жеттим. Балдардын баардыгы арканын алдына чогулуп аткан экен. Чогулуп кирип бардык. Акыркы жолу качан мындай сүйлөштүңүз эле? Эсиңиздеби? Эмеде больницага алып келип, эмеде жатканда сүйлөшкөнбүз. Бир аз кыйналып аткан экен. Ковид болчу дагы. Ошодан кийин токтотконбуз да. Эс алыңыз агай, жакшы болуп кетесиз буюрса деген боюнча. Барып көрүп кабар алган баргансыз. Көрсөткөн эмес. Көрсөтпөйт го, ковид болгон адамдарды бүт эле камап алып эметип атты го. Киргизбей эч кимге инфекция жугат деп. Телефон менен акыркы жолу сүйлөштүм. Телефондон. Сизге кайсы сөздөр көп айтчу эле? Жашоодо мындай бол, тегиндей бол деп кайсы сөз эсиңизде калды? Агай мага бир сөз эсимде калды. Мен бүгүн бармын, эртең жокмун. Өзүңөр аракет кылганды үйрөнгүлө. Мен барым да уже ошону такшалгыла деп. Ошол сөздү көп айтчубачы. Мен бүгүн бармын, эртең жок болом. Ошондо кыйналып каласың. Азыртан аракет кылгал, бир нерселерди ойлоп айткыла мага, мен ошол багыт көрсөтөйүн ошол жолго. Ошол нерсени көп айтчу эле. Кийин мен ойлонуп калдым да, ошо агай эмнеге эле ушинтип эметип берет десе көрсө, агайдын канында бар экен да, агайдын атасынын аталары дагы мугалим киши болгон экен да. Агай дагы мынакей учугур болбосун мынтип жок дегенде кудулдар мектебин ачып, кудулдардан бир 50ден ашык кудулдар тарбиялап окутуп коюп кетти. Жакшы. Ушул сиз чыгармачыл адамсыздан агайдын баягы атасынын аталары дагы мугалим экен. Бул ара кийин билдиңиз. Анан сиздин мисалы сиз кудулсуз. Сиздин дагы балким үй бүлөңүздө балким чыгармачылыкка жакын инсандар бар. Айылда көпчүлүк айтып берет эле, сен өзү атаң азил тамашаны көп сүйлөгөн киши болчу депчи. Мен атам ушундай киши болгон. Бул кичинекей эле, бул улуу эле дебестен баардыгы менен достой мамиле кылып туруп азил тамаша сүйлөшө берген киши болгон. Атаңан өткөн деп коет. Мен атам ошондой азил тамашага жакын киши болгон. Атаңыздан өткөн деп. Ырдаган же сахнага чыккан же мындай сүйлөгөн киши эмес. Биз жерге барып конокто барып отурганда деле 10 суроо берсең, бир суроого жооп берген киши болгон. Бирок жашоодо мындай көчөдө жүргөндө ушундай даже биз менен бул менин балам эле дебейт эле. Кадимгидей эле азил тамаша ойноп кете берет эле. Кайсоң деп эле сразу эле анан эмне болду, анан деп эле азил мындай достой мамиле кылат. Жайдары киши болчу экен. Жайдары киши болгон. Жакшы. Демек атаңыздан өткөн турбай айтканда. Ошондой окшойт. Азыркы ушул кудулдар менен биз баягы Болсунбек байке менен маектешкенде айтып калды, ушул биз тамашаларды мындай түз айтпайбыз. Кагазга оруп айтабыз депчи. Бунун сыры эмнеде? Эмне үчүн түз айтпайсыздар мындай тамашаны тамаша катары, чындыкты чындык катары кылып түз айтсаңыздар сиздерге балким бир кызым жаратылып калабы же? Биз блогер болуп калбайбызбы? Блогерлер ошондой түз айтат. Ошол окуяны ошол жерде туруп алып айтат го. Көп коркот, качат, жаман көрөт. Жакшы көргөндөр деле бар, жаман көргөндөр деле бар. Блогерлердичи капсынан бастырып барып калат. Антай турган болсоң, биз деле ошондой блогерлердей болуп калбайбызбы? Бизге более маданият турак,
кагазга уруп айтканын себеби сыйкатып айтсаң өзү түшүнүп ала тургандай эле. Ал жанагы айтат го кыргызда келиним сага айтам, керегем сен ук. Ошондой эле сыяктуу. Ооба. Мындай учур болгонбу? Мага мындай кызыктуу болгон. Кээ бир нерселерди айтыш керек болуп, сиздерге буйртма берип аткартыргандар ушундай учур болгонбу? Мындай серьезный болбогонго, бирок башынан өткөн кызык окуяларды айтып, ушуну силер ойносоңор болот дегендер болгон, ойногонбуз, аткарганбыз. Сиздин оюңуз боюнча кыргыздын жашоосу өзү эле бир кызыкпы мындай? Конечно, баскан турганын өзү кызык. Бизде эми күлкүнү издейм десең жашоодон эле алабыз деп коет го. Чындыгында жашоо өзү көз ачкандан баштап жумганга чейин юмор жака бурмалай берсең күлкү көп. Түшүнгөн адамгачы. Ошонун ичинен терип бир эме жаралат да. Демек сатираны да мындай түшүнүктүү адам көрөт экен да. Мындай ой жүгүртүүсү чоң, мындай күлгөндө түшүнүптүр деп ойлойт экенсиң да, мындайча айтканда, Ооба. Кээде бар. Сөздү, теманы баштап атканда уже күлүп баштайт. Уже аягын кереги жок да айтыштычы. Өздөрү билет, башынан өткөн ал окуячы. Кээ бирлери бар, сатира бүткөндөн кийин күлөт дейсизби? Кийин Сатира жана турбай кетти го. Байкатпай мен айтыптыр дегендер бар. Мен айтып атат дегендер бар ошо. Карым катнаш жакшы. Бештапан менен азыркы убакка чейин. Кудайга шүгүр. Бир туугандай болуп калгансыздар, мындай жамандык жакшылыкта да бирге болуп. 3 күн чалышпай калалы. Кадимгидей үстүңө түшүп урушуп жүрүп, "Не жоксуң?" деп баштайт. Айтпайсың болбойбу деп. Такси кылам дедиңиз, мындан сыртка, чыгармачылыктан сырткары. Кайсы убактарда такси кыласыз? Кандай учурда? Бош убакта. Бош убактыңыз көп болобу же? Көп деле болбойт, эми айылга барыш керек болуп, той-пой чыгып калып же болбосо бир маракеге катышыш керек болуп айылга кетип атканда жөн кетпей. Клиент алып кетесиң. Бир чети бензиниңе пайда боло турган болсо, экинчи чети ошо баргыча бир окуя болот да. Ошону аңдып барасың. Себеби машинага отурганда баары бир өзүң айылдашсың, тааныйт да, артист катары сени тааныйт. Машинеңе бир клиент эмес, бир журналисттер, союз айтмакчы, журналисттер отургандай эле болот да. Суроо артынан суроолор жана суроолор. Суроолорго жооп берип атып бир белелер пайда болот да. Бир идея пайда болот да. Сизге кандай суроолор көп келет жашооңузда? Ушул сизди тааныган адамдардан. Жашоодо деле ичип алып, сахнага ичип алып чыгасың деген. Себеби Мастын образын көп ойногонум үчүн, жана чоң костюм менен шляпадагы Мастын образын ойногонум үчүн көп ичип алып аткарасыңбы дейт. Жок. Ичип алып кантип сахнада аткарсың? Билбейм, эми илгери болбогон болсо, для храбрость сүрдөөнү жок болсун деп ичишпеген болсо, азыр андай эмес. Бизде агай 18 жаштан бери жаңы эсиң таанып аткан маалдан бери биз тарбиялап келип аткан болсо, биз ага көнбөгөнбүз да. Бирок ошо ичип алып деп атпайсызбы ушул? Илгери ушундай болгом же азыр деле барып ичип алып сахнага чыгып аткарып, анткени баягы сүрдөөнү мындай жоготот, өзүңдү эркин алып каласың деген сөздөр бар го элдин арасында. Тойда көп байкайм. Эл үнүн алып туруп, чыгып алып туруп сүйлөсөң, ато ушунча эл менен тең болуш кыйын, нерв кыйналып кетет деп коет. Ушунун чындыгы барбы, жокпу? Билбейм. Мен кылып көрбөгөнүм билбейм да. Көпчүлүк ушул эмеде көп айтылат элдин арасындачы ушул. Жана менимче жана жаш балага соска берип, оңтасың го, суротосуң го. Соска сыяктуу болуш керек. Балким мындай морально алданып калат ошо сөзгө. Ошо морально алданат да. Нерв менен эле. Ооба. Мен силер менен теңмин, мен деле ичтим, сен деле ичкенсиң дегендей сыяктуу. Той топурда кызмат кыласыз, ырдайсыз, тамада атылчактычы? Ырдап деле коем, алпарчылык деле кылам. Алпарып коесуз. Ооба. Анан лично ошо кудулдукка деп чакырбайт, анан ырдап бер деп чакырбайт, анан алпарчылыкка чакырат, ошонун арасында ырдайм. Тойдун ээлери дагы таң калат, сен ырдайт дагы белең депчи. Бул ырчылыкты кандай багындырдыңыз? Аккордеон ойнойсуз, билебиз. Ооба, ырчылыкты багындырбадым. Мен кудулдукту багындырдым. Демек ырчы болгонсуз биринчи. Мен өз сахнага Рахман агайдын колуна ырчы болом деп келдим. Мен өзүм 11-ти жаңы бүткөндө Ошто музыкалдык университетке мусфакка тапшыргам окууга.
экинчи үчүнчү курстан агай айтмакчы ийгиликтүү айдалып кеттим. Гастролдоп барбай жүрө бер. Анан агай айтканда туура эле экен да, агайдын айтканы туура экен. Себеп мен окуудан айдалып кеткенде ушундай шок болуп баргам да, агайдын алдында агай мен окуудан айдап өтүп, мен жашоом токтоп кала тургандай коркуп баргам да. Сен окууга эмнеге тапшырдың? Эмне болом деп тапшырдың эле окууга деди. Артист болом деп чакырдым. Азыр сен кимсиң деген да. Токтоп калгам жерде, мен токтоп калган. Чындап эле окууга мен ырчы болом деп, артист болом деп келгенсиң да, музыкантчылыкка. Ал жашоодо эмнесиң азыр дедилер. Туруп калдым да, артистмин десем, болду дедим, сага эмне керек дагы башка деген. Агайыңыз мындай аябай сөзгө чебер инсан болгон экен деп. Кыйын маселени оңой чечип койгон киши болгон. Оңой эле. Мындай чечип койчу. Бир эле сөз менен. Ошо азыркыдай эле суроону туруп калдым. Болбосо мен окуудан бери шок болуп келесиң да, азыр барсам мынтем, анан антам, агайга антем деп, эмне болот деп, эмнелерди гана ойлонуп барбайсың. Барсаң эле агай окууга эмне болом деп тапшырдың эле, артист болом, азыр кимсиң деген да. Токтоп калгам. Акындык жагыңыз барбы жокпу? Иә. Акындык жагыңыз. Ыр жазасызбы? Акындык жагым жок болуш керек. Себеп мен өзүм ыр жазам, бирок өзүм үчүн. Өзүңүз үчүн. Бирөөгө жазып берип же болбосо башкага. Ырларыңызды Рахман ага текшертчү элеңиз? Ооба. Бир текшерткем. Россияга кетип атып, зеригесиң деп поездда жүрө берип, зериги анан кийин агайдын алдында апам жөнүндө ыр жаздым дагы. Агай дедим. Апам ыр жаздым. Оңдой турган жерлери болсо оңдоп бербейсизби, алдына коюп койдум. Мындай жерде кичинекей чай içе турган жери бар, ошол жерге коюп алып, агай таң атыкча ушинтип отурду. Мен жатып алдым экинчи этажга чыгып. Эртең менен турсам, мен кагаз койгон кагазым кандай болсо ошондой, урчкам деле ошондой түрдө тийбептир да агайчы. Анан ичимен мындай эме болуп кеттим. Көңүл деле бурбаган турбайбы? Демек, мындай деле эме эмес экен деп. Десем, агай бетин жууп келип отурду дагы. Отур деди, отурдум. Балам, бул ырды апаңа арнап жаздың да деди. Ооба десем, жакшы жазыпсың, просто мен таң атыкча ойлондум деди. Мен таң атыкча ойлонуп, мен сенин жан дүйнөңө сен болуп кире албай койдум деди. Сен апаң кандай болгон, сен апаң кантип сени эркелетчү эле, сени кандай кабыл алчу эле, сенин жан дүйнөңө мен Ильяс боло албай койдум деди. Себеп мен өзүм деле ушул жашка келип апам жөнүндө ыр жазбаган экенмин, ойлонуп калдым деп койгон да. Сен ушуну туура деп жаздың, демек сен үчүн туура болду деди. Бир сөзүн оңдогон эмес. Болду, акын турбайм деп жазып кете бер. Демек ырда жазып коесуз. Бул өтө чоң философиялык терең маани жатат да бул жерде. Анткени агай өзү ыр жазчы, бүткөн арасынан апа жөнүндө ыр жазган эмес экенмин деген бул ою өзгөчө. Акыркы жолу кайсыл жакка поезд менен бардыңыздар агай менен? Мен Россияга көп жыл болдубу? Ооба. Поезд менен кийин эле барып, мурунку убактарда барып калдыңыздар да? Азыр кийин самолет болуп калды го. Самолет болуп калды. Агай менен да жолдо көптөгөн кызыктуу окуялар болуп болуш керек. Көп окуялар болчу эле. Мен агай көбүнчө ушул машинесин айдатып алчу элем, мен машина айдап жүргөнүм үчүн жанында көп жүрүп калдым. Бир күн Ошто концерт бүткөн, акыркы концерт болуп атат Ошточу. Агай айтып калды. Ильяс, сен бүгүн концерт бүткөндөн кийин машинанын алдына конвейтканы барып эртерээк эс алган. Эртең саат 4-тө келсең, чайды ичип алып туруп 5-те чыгып кетебиз деди. Бишкекке чогуу кетебиз деди. Макул дедим. Балекетине машинаны алгандан кийин жүрөк жашсың. Канеке машина тийди, шептин машина десем, кеттик деди. Кафеге бардык, отурдук, ойнодук, башка кылдык. 4-төн уктаган жокмун да. Агай үйүнүн алдына келип токтотсом, агай чыгып калды. Келдиңби деди, келдим деди. Бир чай içебиз, чай içтик. Кеттик эми. Сен пока эс алып ала бер, биз уйкубуз келгиче жеңең экөөбүз алдыда сүйлөшүп кете беребиз, сен уктай бер, эс алып ал деди. Макул дедим. Жалал абадка чейин барсак анан нараны айдайсың да деди. Ошо уктаган боюнча каттырмын, көзүм ачып, шашып ойгонсом, Кызыл Дыйканда кирип келип атыптырбыз.
чочуп кетип аба эме уктап кетиптирмин десем сен ушеге чейин уктап кетиптирсиңби дейт. Бир ойгонуп турмун да, жолдо чай ичиптир, башка болуптур, суу ичип, кофе ичип, ар жерге токтоп мен бир ойгонбой уктагам да. Уйкум ушундай билбейм да. Ийбой берем, уктасам уктап кала берем. Уйкум келип, мындай уйкумдун көзүмдүн алдында турат да. Агай деле сезсе керек түндө уктабаганыңыздычы. Конечно, кирип барсаң эле көзүң шишип эле тостой, көзүң мындай токтоп турат, уктабагансың да. Анан сразу айтты да, сен артка барып эс алып ал, Жалал Абадка чейин биз айдайбыз, ал жана сен айдайсың, балекетне. Бишкекке чейин айдатып, артында келесиң. Демек агай сизди чопур катарда көп алып жүргөн экен да жанында. Көп машинасын айдап калдым. Агай кайсы машинаны алса, ар бирин айдап калдым, жаңылышпасам. Кудулардын арасында сиз көп машина айдайсызбы? Ооба. Ошол себептен жаныңызга көп алып жүргөн окшойт. Болсун деле техникага көп кызыкпайт. Машина албайсыңбы десең, алам дейт. Качан аласың десе, шофёр менен алам го дейт. Акайсы көрсө ал мен экенмин. Машинем деле мен, шофёр деле мен, аны ташыган деле мен да. Кээде тамашалашып айтып калам. Сен мени эле сатып алган окшойсуң дейт. Эмнеге машинеңди деле мен, шофёрүң деле мен, каяка болсо мени айтасың. Ошентип азыр тамашалап жүрөбүз. Беш тапанда сиздерде мындай бир айда бир чогулуу же 2 жумада бир чогулуу чогулуп турасыздарбы? Турат. Үй бүлө менен катташып. Үй бүлө менен деле катташып турабыз. Бизде азыр шерине деген бир эме бар го. Ошондой бар. Салт сыяктуу. Мезгилде. 4 мезгилде. Көрүп алабыз. Кайсы жерде кайсы мезгил сезону болсо ошол жерге бар. Жайында көлгө барасыздар. Ошто сиз тосуп аласыз? Жо мен Ошто мен эмес да, Ошто Каныбек. Каныбек экөөбүз. Жалал Абад Аксыдамын да. Мен Сарычелектин сезонунда. Каракамыш сезондарында. Болсун Токтогулдун сезонунда. Да, ушундай да. Жакшы. Бизге ушундай көрүүчүлөргө мен айта кетейин, бизде ушул бүгүн видеону киргизебиз. Ал эми 8 күнү сиздин концертиңиз болот. Анан ушул көрүүчүлөрдүн арасынан биздин ушул видеонун астына жакшы комментарий жазган бирөөгө, мына ушул бирөөгө эмес, бир 5 ойнотобу, 5 Инстаграмдан ойнотобу деп чечтик. 5 билетти ойнотобу, ардактуу көрүүчүлөр. 5 адамга 5 комментарийге биз 5 билетти кайрууга даярбыз. Бул 8 числодо Ильяс байкебиздин концертине чакырабыз. Өзгөчө күлкү, жашооңуздарга бир жакшы жаркыраган маанай тартылып, жакындарыңыздарды, ата-энеңиздерди, сүйүктүүңүздөрдү алып келип, маанайыңыздарды көтөрүп кетсеңиздер болот дейли. Даярдыктар жакшы концертке. Кудай буйрса, биздики эми даяргерчилик жанагы театральный эмес да, биз эч ким жокто сахнада сценарий боюнча ойноп, эртеси күнү кое албайбыз да. Биздики али эл менен чогуу связь болгон үчүн, мамиле кылып, эл менен чогуу эметкенибиз үчүн биз гастролдоп программаны бышырабыз да. Буга чейин ошо Жалал Абад Ош өрөндөрүнө гастролдоп кеттик эле. Кечинде кирип келдик. Кудай буйрса жакшы. Жакшы. Кайсыл концерт болбойбун, ошо айланып биринчи концертти программаны бышырып Бишкекте аяктайбыз да. Бул аягы десем деле жаңылышпасам керек, бул акыркы концертибиз ушул. Жакшы. Ушул көрүүчүлөргө дагы бир маалымат болуш үчүн концертиңизге кимдер коштойт? Концертте Ильяс Абдыразаков коштойт буюрса, Гүлжайна Атаканова, Бештапан Каныбек болсун сөзсүз, өзгөчө ырчы коногубуз Нурил Айым. Сон. Ал кыз дагы биз менен ушу чыгармачылыкта бир туугандай катташып, ага карындаш катары катташып калдык. Мен калып калбайын деп турат, кайсы жерде болбой. Мен калып калбайын деп турат. Рахмат, ал карындашыбызга деле өз салым кошуп кетем, барам буюрса. Буюрса, ошол конокторубуз ошол. Жакшы. Анан акс таланттары өзгөчө. Себеп мен жердештериңизби? Жердештер. Себеп мен көбүнчө жана Ошто Каныбек менен Тынар акелер менен Ошто концертти көп бергөнүм үчүн мен аксылык экенин көпчүлүк билбейт экен. Мен аксыда жана биз аксыда доп атканда улам эле карап,
Сен аксыңды кайра сурап, сен аксынан болосуң дейт да. Болот сен. Эми сен оштон өпүм деп жүрбөймүнбү дейт да. Ошон канча дагы бир аз болсо дагы элге белги кылып туруп мен түпкүлүгүмдү билдирип коюм деп. Акс таланттарыбыздын өзүбүздүн гимнибиз бар. Аксылыкмын, мен ошол аксылыкмын деген. Концерттин аягында ошол чыгарма менен аяктайбыз. Түшүнүктүү. Бизге убакыт бөлүнгөндө аяктап баратат. Ильяс мырза чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Буюрса концерттен көрүшөлү бүрсү күнү. Чыгармачылык ийгилик, Кудай таалам өмүрүңүздү узун кылсын, элдин сыймыгы болуп, элибизди бир жакшы маанайга бөлөп жүрөрүңүз дейли. Чоң рахмат сизге. Сиздерге дагы чоң рахмат. Ардактуу көрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирлерден кызыктуу маектерден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.